Ош шаарында майрам сүмөлөк ачуудан башталды. Шаардагы мекеме ишканалар, окуу жайлар борбордук аянтка каз катар казан асып, ар бири өз алдынча сүмөлөк кайнатуу жүрөлгөсүн өткөрүштү. Жаратылыш кырсыктарынан сакта Аллахым. Сүйүүгө, ишенимге, турмуштук күч-кубатка толтура берсин. Биз Ош соода-экономикалык колледжи Нооруз майрамына даярданып, сүмөлөк жасап, столубузду жасап, элдик улуттук саада калктын бардыгын элдик, кыргыз элимди, ошону менен шаардын бардык тургундарын Нооруз майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Борбордук аянттагы сыйлуу коноктордун арасынан Орусиянын Ярослав шаардык мэриясынан келген өкүлдөрдү жолуктурдук. Сергей Каленин биринчи жолу Ош шаарына келиптир. Жана мамлекеттик иш сапары Нооруз майрамына туш келген Орусиядан келген өкүлдөр сүмөлөк кайнатуу жана башка көргөзмө жарманкелерге катышып, улуттук тамактардан даам сызып, кубанычы менен тең бөлүштү. Замечательное настроение у людей, и это дорогого стоит. Элге өзгөчө сонун манай тартууланганын өзү маанилүү болуп турат. Ошондуктан баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Бүгүн күн дагы жаркырап, нур чачыратып, элди майрамы менен куттуктап жаткандай. Мен биринчи жолу Кыргызстанга келип, анда дагы ушундай майрамга туш болуп калганыма кубанычтамын. Я рад за вас, за всех и за себя, что я попал на ваш праздник. Я в Киргизии не первый раз и в городе Ош был, но вот первый раз на Наврузе. Мен Кыргызстанга биринчи жолу келип жаткан жокмун, бирок Нооруз майрамына алгачкы жолу катышып жатам. Бул жердеги уюштуруу иштерине, ага элдин катышуусуна болгондо да жигердүү катышып жаткандарына баа бердим. Чын жүрөктөн улуттук тамактарды даярдашып, конкурска катышып жатышканын көрүп, мейман достукка суктандым. Участвуют в конкурсе, ну и вообще делятся хорошим настроением друг с другом и с гостями. Унутуп келе жаткан салтты мына жаш муундар үйрөнсүн бизден, билсин деп ошо жаш муундарга үйрөтүп алып чыгып отурабыз. Мына кийимибиз дагы илгерки унутулуп келе жаткан башыбызга кийген калак кийимибиз дагы, мына чач кептерибиз, кеп-такыяларыбыз баардыгы илгерки. Буларды 800дөн сатып атабыз. Булар немелери, мээнеттери көп да, ошон үчүн ушунчалык бага. Дагы эле таза кийиз, таптаза жуулган. Жакшы. Ана мына чыныктар, мына чыныктарды бир жакшы отурсам 3 күндө бүтөм. Анан отура турсам 1 аптада бүтөм. Анан азыр көбүнчө мына люстраларды жасайм. Эми азыр сезондо кыргыз үйдүн ошо люстралары, мына папиктери. Борбордук аянтта шаңдуу концерт. Ал эми аянттын бир тарабы улуттук тамак аштардын, сүмөлөктүн көргөзмөсү болсо, экинчи тарабы дал ушундай улуттук баалуулук, улуттук кол өнөрчүлүктүн көргөзмөсү менен коштолду. Карагылжа району Алайкы айыл өкмөтүнөн келдик. Ошол айылдын Каңгоргон айылынан ушубуз шебер айымдарыбыз барбыз. Ошолордун жасаган кол эмгек өнөрлөрүн алып келдик. Элге көргөзөлү. Мына чийлерди ушу камыш бизде ушулар өсөт. Ошол жакта өсөт. Аларды өзүбүз терип, тартып келип бургатып, мына жүндөрдү, койдун жүндөрүн боеп, атай койдун куркуп алып, боеп ушуларды мынандай кылып чырмайбыз да. Ою салып, ар бирине ушундай кылып ою салып чырмап бардыгын. Боз үйдүн ичи сырты жасалгасы менен баарыбыз колдон менен жасайбыз. Натуральный. Сүлөөсүнүн териси абдан кымбат болот. Мындай ийленип, бардык немеси да чыкпайт, түгү чыкпайт жашына. Илгери буну баягындай жакаларды, сүлөөсүнүн териси аябай баалуу болгондуктан жакаларды анан тебетейлерди тигишкен да, тигип кийишкен. Койдун териси булар. Бул койдун териси. Койдун терисинен эле бул жагын иштеп, мынтип жасап коебуз. Жанагындай стульчиктерге, адамга жагымдуу пайдасы бар. Ал эми шаар мэри Бакытбек Жетигенов шаардыктарды көктөм майрамы менен куттуктап, өз сөзүндө Нооруз берекенин, өз ара түшүнүүнүн, терең ишенимдин, үзүлбөс үмүттүн учугун улаган улуу майрам экенин белгиледи. Шаардыктарды келе бүгүнкү Нооруз майрамын куттуктап кетем. Эң биринчи кезекте ден соолук каалайм, өмүрлөр узун болсун. Биздин мамлекетибизде молчулук болсун, токчулук болсун, тынччылык болсун. Баардык жакшы нерсенин баары болсун. Көңүлдө турат, элдин баары жакшы мамайда, ушундай жылда ушундай болуп, элдин көңүлүн алып, элдер ушундай жайлар көңүлдө баардыгы шаттуу, шатман. Өзү 7-8 жыл болду мына площадка келбегениме.
Анан быйылгы жылы бир чыгып каарыганыбызда мына неберелерди мерчитип, келиндери мерчитип ана жактан келишет. Бир тирикчиликтин белгиси, барып бир катар ярмасын көрүп, эл менен жолугушуп, майрамды бир жакшы тосуп келели. Быйылгы жыл жакшылыктын жылы болсун, токчулуктун жылы болсун. Анан эми биз сүмөлөктү өзүбүздүн кесибибиз менен байланыштырабыз. Көп түйшүк менен, көп узакта даярдана турган нерсе. Биздин билим берүүдө дагы ушундай. Себеби биздин түшүм көптө билинет. Быйылкы Норуз майрамында Ош шаарынын борбордук аянтына келген коноктордун саны, көрүүчүлөрдүн, шаар тургундарынын саны жылдагыдан көп болду. Ошого жараша иш-чаралар дагы активдүү уланууда. Муну менен майрам бүткөн жок. Түштөн кийин көк бөрү оюну болсо, кечки концерт менен дагы уланат. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.